Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Нарын дарыясына экскаватор менен түшүп кеткен жарандын сөөгү табылгандыгын билдирди. Мекеменин билдиришинче, издөө иштеринин натыйжасында Нарын шаарынын тургуну 68 жаштагы экскаваторчунун сөөгүн таап, куткаруучулар суудан чыгарып, ички иштер кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Белгилей кетсек, Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Куланак айылында суу курулмасына коркунуч жаратып жаткан Нарын дарыясынын жээгин бекемдөө учурунда экскаватор менен түшүп кеткен. Чүйдүн Шопоков шаарындагы мунай кампасындагы өрттөн жабыркап ооруканага түшкөн 2 кишинин бири каза болду. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташты. Ага ылайык оор күйүк алган, бейтап 3 күндөн кийин көз жумган. Экинчисинин абалы жакшырып, дарылануусун улантып жатат. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 20-июнунда Шопоков шаарында темир жол бекетине жакын жайгашкан мунай базасынан өрт чыккан. Анда жабыркаган 4 кишинин экөө Бишкектеги тез жардам ооруканасына санавиация менен жеткирилген. Бирөөнүн абалын дарыгерлер өтө оор деп мүнөздөп жатышкан. Анын денесинин 95% күйгөн. Экинчисиники канааттандырарлык, аныкы денесинин 15% күйүк алгандыгы маалымдалган. Жалал Абад шаарында жайгашкан диний окуу борборлорго рейд жүргүзүлдү. Муниципалитеттен билдиришкендей, рейдке шаар мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова, санэпит көзөмөл борборунун өрт өчүрүү кызматынын өкүлдөрү жана шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Алар медреселерге, мечиттерге коюлган талаптардын аткарылышын кароодон өткөрүштү. Алардын айтымдарында көп санда балдардын окутулуп жаткандыгы аныкталып, айтылган кемчиликтерди жоюу боюнча эскертүү берилди. Алдында шаардагы мечит, медреселер менен катар алар уюштурулган жайкы лагерлерге да рейд жүргүзүлмөкчү. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 37 мечит, 22 намазкана, 2 балдар, 2 кыздар медресеси жана 1 окуу борбору бар.